Муну биринчи аялдан сынап көрүш керек. Себеби ал үйдө кечке отуруп, жаш балдары менен дагы бир нерсе кылып кыйналып сизге келип жахилдик кылып туура эмес мамиле кылганда, исламда 3 нерсеге уруксат. Ар бир адам ойлойт экен, мен жакшымын депчи. Эч ким айтпайт экен мен жаманмын деп. Кылган мамилесиге меккеликтер шок болду да. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Мээрүмдүүнүн кулдары жерде жумшак жүрүшөт. Жана качан аларга жахилдер кайрылышканда салам деп жооп беришет. Өткөндөгүдө айтканбыз, сүйүктүү Аллах Тааланын кулдарынын бир канча сыфатын баяндап жатып, биринчи сыфаты алардын ички дүйнөсү кулк мүнөзү таза. Ички дүйнөсү кулк мүнөзү таза болгондугу үчүн алардын басуусунан жүргөнүнөн жумшак экендиги байкалат. Жерде басып жүргөндө жумшак басат, текеберленбейт. Бул эми өзүнүн ички сыфаттары. Ал эми качан аларга жахилдер дегенде максат адепсиздер, адеби жоктор аларга жамандык менен кайрылганда, аларга жамандык менен кайрылбастан жакшы гана жооп берип кетип калат. Адам өзүнү жакшы деп ойлой берет. Ар бир адам ойлойт экен, мен жакшымын депчи. Эч ким айтпайт экен мен жаманмын деп. Бардыгы башка бирөөдө айтат экен, мени тааныйсыңбы, мени билесиң дейт. Мен деген кыйын адам дейт. Сен ким болуп калсың дейт да. Бардык адамды өзүнөн төмөн көрөт экен да. Бирок бул эң жаман сыфат экен. Шайтан дагы не кылды? Адам алейхиссаламды өзүнөн төмөн көрүп, мен жакшымын, мени деген оттон жараткансың, ана хойрун минху деген да. Ал топурактан, ылайдан жаралган деп өзүнү жакшы деп санагандыктан бактысыз болуп калды. Ошондон ар бир адам өзүнү жакшы деп санай турган бир сыфаты бар. Ошондон билесиздерби? Бир жакшылык болуп калса, өзүбүздү ошол жерге кошконго аракет кылабыз. Эч кошконго мүмкүнчүлүк болбосо, мен да ушинтип ойлогонмун деп коебуз. Шуну мен да ойлогонмун деп кошулуп алабыз. А эгерде бир жамандык болуп калса, өзүбүздү такыр кошпойбуз да, кылып койсок да кошпойбуз. Сен түт жүгөрт дейбиз да. Муну сен кыласың дейбиз да. Мен өзү жакшы эле колуңуздан бир нерсени түшүрүп сындырсаңыз да андай кыласыз. Мен өзү жакшы эле бараткан болчумун, мына жерде жаткан нерсе ушул туура эмес жатат, мен эмесмин дейбиз да. Жаман ишке башканы себеп кылып, жакшыга өзүбүздү кошконго аракет кылабыз да. Ошондуктан эми ар бир адам өзүнү жакшымын деп ойлосо, жакшы экенин качан билет десе, намаз окуп жатканда билинбейт экен. Билбейсиң, бардыгы намаз окуп жатат, зикир кылып атканда билбейт экенсиң, уктап жатканда да билбейт экенсиң. Качан жамандар келип кайрылып, адепсиздик кылып, сени сыйлабай, сени кадырлабай, сенин деңгээлиңде мамиле кылбай, сага зулум кылган мезгилде ким экенин көрүнөт экен да. Бир забордун эки жагында эки адам жашайт да. Бунун ити чуркап келип бир үрсө, бунун ити жүгүрүп келип забордун эки жагында үртүрө берет. То есть буга жооп берген ит ошондой эле ит болот экен да. А кербен баратса жооп бербейт экен. Төө барго карабайт экен. Үрүп атабы, 5 келгенби, 10 келгенби төө карабайт экен да. Ошол үчүн Аллах Тааланын сүйүктүү кулдары кандай десе, биринчи сыфаты өздөрү жакшы болсо, экинчи сыфаты жаман адамдар буларга жахилдик кылып, адепсиздик кылып, тилдеп, жаман мамиле кылганда, алардын өзүндөй мамиле кылбастан жакшы болгула, макул мен кеттим деп, не кылат? Алардан саламатта кетип калат экен. Исламда 3 нерсеге уруксат. Сизге ким кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылсаңыз шариатта уруксат. Бирди койсо, бирди коюң. Сөксө сөгүң, уруксат. Бирок буну менен ынтымак, ийгилик болбойт. То есть бул адилеттүүлүк маселеси. Сен кылдың, мен да ошондой кылдым. Буну менен уруш башталат. Ошол үчүн адилеттүүлүк издегендер уруш керек болот. Күйөө менен аял урушканда адилеттүүлүк үчүн урушат. Сен баштадың, жок, сен баштадың депчи. Ошол үчүн мамлекет сотторду койгон, казыларды койгон, экөөсү адилеттүүлүк издеп барып соттошкондо адилеттүү сот не кылат? Чечип берет. Болду. Мындай, мындай депчи. А бирок исламды карасаңыз, исламдын ичинде же даватка чыкканда адилеттүү болгула деп карапайым элге айтылбайт экен да. Адилеттүү болом десең не кыласың? Урушушуң керек болот экен да. Укук талап кылыш керек болот да.
Ошол үчүн сотторго айтылат, силер адилеттүү болгула депчи. Карапайым элге эмне дейт десе, кечиримдүү болгула экинчи деңгээлде. Биринчиси кандай мамиле кылса ошондой мамиле кыласыз. Бул адилеттүүлүк маселеси. Экинчи деңгээлдеги андан жакшыраак болгон маселе, сизге кылган жамандыкка жооп бербейсиз, болду. Кечирип коюп кете бересиз. Бул экинчи деңгээлдеги мамиле. Бул андан жогорку деңгээлде. Эң жогорку мамиле кылган жамандыкка кайра жакшылык кыласыз. İslam'dın içinde ушул экөөсүнө кызыктырылат. Жамандык кылса кечирип кой, эч нерсе эмес, эмне болуптур? Кечиримге же болбосо кылган жамандыкка ошончо жакшылык кылганга эмне кылат? Буйрулат. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыфаты үчүнчүсү, эң жогоркусу эле да. Канча жамандык кылса ошончолук жакшылык кыла берет эле. Bir жолу пайгамбар алейхиссалам Мединага келип, калган убакта bir кедейлер келип калып, ане кылды, пайгамбар алейхиссалам бирөөдөн курма сурап берди. Belgilengen ubakытка. Kurma surap bергенден кийин белгиленген убакыт койду эле. Убакыт келелектен мурда келип алып пайгамбар алейхиссаламды тилдеп баштады да, баягы адам, сен ушундай жаман адамсың, сенин тууган уругуң да жаман, өзү сен болбогон адамсың, арсылар ушундай деп. Баягы адам толтура сөз айтып алганда пайгамбар алейхиссалату вассалам ачуусу да келген жок да. Чыдабай кетип Умар радыйаллаху анху айтып баштады. Ой, токтобойсуңбу сен, неге антак кыйкырып жатасың дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Умар андай дебе. Sen maga ayt, algandan keyin ber dedi. Buga ayt, akырыныраак сурайм, мынча кыйкырбастан деп сурасаң болмок. Sen муну коркутпагын dedi. Баргыдан паланчыдан алып бер акысыны и үстүнө кошуп бер dedi. Умар радыйаллаху анху жетип барып ошентип кошуп бергенде, баягы адам сурайт, эмнеге кошуп берип жатасың dedi эле. Пайгамбар алейхиссалам айтты дегенде токтотту. Мен албайм, кеттим деп чуркап келди пайгамбар. Мен мусулман болом dedi. Эмне үчүн сен, мен Таврат китебин окуганмын, пайгамбар акыркы пайгамбардын көп сыфаттарын билет элем. Ошол sıfattardын içinen bir sıfatı var эле. Канчалык жахилдик кылсаң, адепсиздик кылсаң, надандык кылсаң, ошончо жакшылык кылат деген эле. Мен ошол sıfatын көрө албадым. Башка бардык sıfatын таптым бир көргөндө. Анан мамиле кылып көрөйүн деп атайлап барып тилдедим элем. Карасаң, мага кайра жакшылык кылып жаткандыгыны, жамандык кылган сайын жакшылык кылат, бул чыныгы пайгамбардын sıfatı деп айтылган деп мусулман болду. Таиф шаарына барды пайгамбар алейхиссалам. Дават кылып аларды динге бактуулукка чакырып, бирок алар таш менен урду. Пайгамбар салам не кылып атат? Эгер алар ургандай, таш менен ургандай, жанагы өлүп неме тоодун периштеси келгенде бастырып сал десе болот эле да. Пайгамбар салам не кылды? Алла буларга хидаят бер, булар түшүнбөй атат деп дуа кылды. Пайгамбар саламды жок кылабыз деп ондогон жылдар бою кууп жүргөн меккеликтерди Меккенин жеңиши болгон күнү не кылды? 20 жылдын айланасында пайгамбар саламды капа кылды да. Ошолордо эмне кылып атат пайгамбар алейхиссалам? Al-yawma yawmul marhama, bugün keçire turgan gün. Sizler meni kıynadыңар, men bugün sizlerdi keçirem деп. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кылган мамилесиге меккеликтер шок болду да. Ушундай да болуп, ушуну өлтүрөм дедим мен. Барып жок кылайын дедим. А муну кара, мени кечирип кучактап отурат депчи. Пайгамбар алейхиссаламдын кылган мамилеси жамандыкка жакшылык болот эле. Ошондуктан урматтуу карапайым эл, сиздер менен биздерге эки нерсеге уруксат. Кандай мамиле кылса ошондой мамиле кылуу менен болбойт. Кандай мамиле кылса дагы биз андан жакшысын кылышыбыз керек да. Ошо ниет кылабызбы иншалла? Ошол үчүн кечиребиз. Бизге канчалык жамандык кылса кечиребиз. Эгер колубуздан келсе кайра жакшылык кылабыз. Ошол үчүн Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ла тастауил хасанату ва ла сайя." Жакшылык менен жамандык тең эмес. Анан идфа биллати ахсан. Сага бирөө кандай мамиле кылса, сен ага андан жакшыраак мамиле кылгынын. Эгер ошондой кылсаң, fa idhallazi baynaka wa baynaha adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Сени менен анын ортосундагы душмандык болуп турган адам, эгер сен ага жакшы мамиле кыла турган болсоң, сенин эң бир сүйгөн досуң, эң бир жакын адамың болуп калат. Душманга жакшылык кылсаңыз барго, бир күн келет да. Бир адам чоң дайранын эки жээгинде эки бир тууган жашайт экен да. Аябай көп урушкандыктан тараптыга өткөн көпүрөнү алып салат экен да. Кичине бир тууган алып салат экен. Анан ар дайым эшикке чыкканда үй көрүнүп тура берет экен. Бир күн чоң бир тууган эмне кылат? Усталарды чакырып келип, жыгач усталарды айтат: "Мына жерде тоскула" дейт, "Мен тетигинин үйүнү көргүм келбейт" дейт да. Усталар эсепте турушунча тактай алып келесиң, тактай жыгачтарды бүт барын дайындаткандан кийин биз түндө жасайбыз дейт экен. А жарайт. Ушинтип бир түнү эрте менен туруп такталар жасап, бир түнү эрте менен түнү менен кураштырабыз дейт. Түнү менен эрте менен туруп караса, мос салып коюптур да, усталар забор тоспой элечи.
Çoң bir tuğan uruşat eken de bayan kelip, men sizlerge ayttım go, zabor toskula, men körgüm kelbeyt desem sizler mos salıp koyupsуңар деп uruşup жатса, кичинекей bir tuğanı çurkap келе жатат экен. Байке кечиресиз. Ушунча жамандык кылсам да мен тарапка мос салып мамиле уулаймын деп жатасы, көпүрө салып жатасы деп келет экен да. Ошол үчүн bir адамдын кылган жаман мамилесине жакшы мамиле кылып койсоңуз, ал кечирим сурап чуркап келгенге дайын болот да. Ошол үчүн урматтуу bir tuğanдар, пайгамбар сыфаты ушул эле да. Бирок бир нерсени Аллах Таала эскертип атат ушул жерде. Ва ма юлаккаха иллаллазина сабару. Бирок бул сыфатка жетет бир гана сабыр кылгандар. Сөгүп жатсага жакшылык кылыш кыйын да, жутуп, кыйынчылык, ачууңду жутуп, анан барып кайра жакшылык кылыш да. Муну биринчи аялдан сынап көрүш керек. Себеби ал үйдө кечке отуруп, жаш балдары менен дагы бир нерсе кылып кыйналып сизге келип жахилдик кылып туура эмес мамиле кылганда, ошонун баарын жутастагын белек бересиз. Кечке кыйналдың окшойт деп болду. Эми үйгө тажрыйба кылгандан кийин чыгып көчөгө да кыла аласыз да. Себеби эң биринчи жакын адамыңызга кыла албасаңыз, анан көчөгө чыгып кантип кыласыз да? Sabırlılar kılalat bu işti. İkincisi وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Bирок бул ишти кыла турган өтө чоң исламдан, сооптон үлүшү бар адам болуш керек. Көрүнгөн адам муну кыла албайт. Чыгып көрүңүз азыр. Бирөө бутуңузду ээлеп келсе көзүңө карабайсың дейт. Ошол үчүн урматтуу bir tuğanдар, машина айдаганда бул бизге керек болот. Сигнал баспай акырын карап, анан мешиттен чыгып жатканда, кирип жаткан мезгилде, жалп эле жашоодо жүргөндө кандай мамиле кылса ошондой мамиле кылам. Же болбосо сен туура эмес кылып жатасың деп укук талап кылбастан, балки кечирим менен мамиле кылабыз. Ошондон болот биз кечирим менен мамиле кылсак, эң төмөнкү деңгээли, же жамандыкка жакшылык кыла турган болсок, чыныгы мусулмандын сыфаты ушул экен да. Иншалла баарыбыз ниет кылалык, кылган ар кандай коомдогу жамандыктарга жакшылык менен гана жооп беребиз. Эгер жакшылык менен жооп бере албасак, жамандык менен эч качан жооп бербей кечирип коебуз. Аллах баарыбызды мына ушундай сүйүктүү пенделердин катарына кошкон болсун.